gets me every time. Көкбөрүүчү Маназнязовдун кийген кийими аукционго коюлат. Маназнязовдун 2-дүйнөлүк көчмөн дору оюндарына кийген кийими аукционго коюлат. Бул тууралуу Көкбөрүнүн Инстаграмдагы расмий баракчасынан кабарлашты. Аукциондун баштапкы баасы 2000 сом. Эң көп акча сунуштагына да мутат. Түшкөн акча толугу менен Аккулада өткөн чемпионатта аттан кулап, өз алдынча баса албай калган Дастан Жакеевке берилет. Аукционго акча сунуштоо Инстаграм аркылуу жүргүзүлүп, жыйынтык 19 январда саат 21:00 чыгарылат. Булак барометр чекиткейже. Ырчы концерт учурунда жаш баланын оозуна түкүрүп, анан тебип койду. Казак ырчысы Төрегели кичинекей баланын оозуна түкүрүп, андан кийин арт жагына тебип койду. Бул көрүнүштүн видеосун ырчы өзүнүн жеке Инстаграм баракчасына жүктөдү. Видео чыгаар менен катуу талкуу жаралып, Төрегелини көрмөндөрү эки жаатка бөлүнүп алып, ырчынын бир жоругун сынга алышты. Көпчүлүк ырчынын бул жоругун туура эмес деп баалап, бул кылганың туура эмес. Кандай гана жагымсыз көрүнүш. Баланы тепкен эмне? Уялбайсыңбы деген өңдүү терс пикирлерди жазып калтырышты. Ал эми ырчынын чыныгы көрмөндөрү жакшы каалоо тилектерин жазып калтырышты. Эскерте кетсек, казак элинин эгерде жакшы сүйлөгөн же болбосо кандайдыр бир таланттын ээси жаш баланын оозуна түкүрүп койсо, анын таланты шыгы балага өтүп калат деп ишенишет. Булак барометр чекиткейже биздин каналга жазылып, жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Аузунамы? Чыгып кеткен бирок. Мамасына түкіру керек баяғыда. Естіп сөйлемеймін деймін де. Сөйлеп қоя берем қайтамын. Ассаламу алейкум, Астана!